орозо туткан адамдын уйкусу ибадат болот. Уйкусу ибадат. Унчукпай жүргөнү таспих. Унчукпай жүргөнү не экен? Таспих. Не деген ал? Субханалла деген соо берилет деген сөз да. Унчукпай эле жүрсө. Эгерде субханаллахны зикирин баштасачы канча болот анда? Анда совсем башкача. Түшүнүктү? Уйкусу не экен? Ибадат. А эгерде ибадат кылсачы? Аллаху акбар. Күн сайын дуасы кабыл болот. Периштелер күнөөсүнө кечирим сурайт. Орозо туткан кишигечи. Таң аткандан күн батканга чейин 70.000 периште сурайт сиз үчүн. Я Аллах, ошо орозо туткан күнөөсүн кечир. Ама биз бир устаздан дуа алабыз, шейхтен дуа алабыз, алымдан дуа алабыз, Каабанын имамынан дуа алабыз деп жүгүрүп жүрбөйбүзбү? Ал кичине бир көп болсо бир 30 секунд Алла деп койсок өмүр бою бактылыбыз. А бул жерде периштени дуага салып койдуңуз. Эрте менен баштаган кечке чейин. Айтып коебуз аларга, силердин ишиңер только мага дуа кылуу. Мен орозо ниет кылдым, всё, мен уктайм дейсиз, ибадаттын соо жазыла берсин дейсиз. Мен унчукпайм, эч кимди сөкпөйм да, алдабайм да, жаман көрбөйм да, эч нерсе кылбайм, мага таспини соо жазылат. Керемет да. Анан ушул айда анан урушкан, ушул айда тополоң, ушул айда дагы балакет. Анага не кереги бар анда? Шайтандын баягы азгыруу күчтөрүн токтотойлу. Баардын ишин Рамазан айды ушундай бир өткөрөлү, ушул Рамазан бир эсте кала турган эртеге кыямат күндө, я Аллах, мен 2023-жылы Рамазанды кармадым эле, ошо барбы каякта өзү деп айта турган болайм. Башка касиетини мурунку Рамазандарда өткөрбөйлү. Башкача өткөрөйлү. Маанайда, башкасы менен